Акыйкатта мактоо Аллахка таандык. Аны биз мактайбыз, хамд сана айтабыз. Андан жардам сурайбыз. Напсилерибиздин жана амалдарыбыздын жамандыгынан сакташын сурайбыз. Аллах Таала кимге хидаят берсе, аны адаштыруучу жок. Кимди адаштырса, аны хидаятка салуучу жок. Күбөлүк беремин, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Ал жалгыз, шериги жок. Ошондой эле күбөлүк беремин, Мухаммад анын кулу жана элчиси саллаллаху алейхи ва саллям. Ошондой эле пайгамбардын жакындарына, сахабаларына Алланын салам салаваттары болсун. О Аллах Таала, бизде эч кандай билим жок. Бизге үйрөткөн билимди пайдалуу кыла көр. Илимибизди арттыра көр. Бардык абалыбызды түздөп, өзүбүздүн напсибизге көз ирмемчиликти таштай көрбө. Урматтуу туугандар, Аллах Тааланын жардамы менен, насиби менен Имам Захабинин китебин, Кабаир деген китебин баштайбыз. Бүгүн жалпы кириш сөз. Имам Захаби 670 хижри менен милади менен 1274 жылдары бул дүйнөгө келген. Бул өтө улуу имам, рахимахулла. Ушунун Кабаир деген китебин бизге пайдалуу кылсын. Аягына чыкканга Аллах Таалам баарыбызга насип этсин. Жана мусулмандарга пайдалуу болсун. Аллах Таала адамды өзүнө гана ибадат кылыш үчүн жараткан. Ома халактул джинна вал инса илля лиябудун. Мен адамдарды жана жиндерди өзүмө гана сыйыныш үчүн жараттым дейт Алла Таалам. Туугандар, биз ушул дүйнөгө Кудай Тааламдын буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып, жалгыз өзүнө сыйыныш үчүн жаратканыбызды билдик. Бул деген сөз Аллах Тааламдын ар бир буйругу бул биз үчүн жакшылык. Ар бир тыюусу, эгер ал нерседен тыйылбасак, биз үчүн чоң зыян. Себеби Аллах Таалам даанышман, эч бир нерсеге буйрубайт, эч бир нерсеге тыйбайт эгер ал зыян болбосо. Ар бир буйругу жакшылык, ар бир тыюусу биз үчүн зыян. Бактылуу болом деген адам буйругун аткарып, тыйгандарынан тыйылып жүрөт. Ошого умтулат. Мына ушул аракеттин баары иман болуп саналат, туугандар. Алла Тааламдын буйругун аткаруу имандан болгондой эле, тыюусунан тыйылуу дагы имандан. Кээ бир адамдар буйрукту аткарып эле ушул имандан деп тыюудан, арам нерседен сактанбай коет да. Жакшылык ишке умтулгандай, жаман иштен дагы сак болуп, оолак болуп, алыс болуш керек. Аллах Таалага биз жакшы иштер менен жакындагандай эле, жаман иштер менен, таштоо менен дагы жакындайбыз Алла Тааламга. Мына ушул нерсени дайыма алып кетиш керек. Жалпысынан ушу келаткан нерсе байкасаңыздар, туугандар, адам же бир жака аша чаап кетет, аны чектен чыгып, же жеңил карап аны таштап салат да. Ошон үчүн ортолукту кармап, эки тараптан алыш керек. Мына буйрукту аткардыкпы, ошондой эле тыйган нерселерден да тыйылыш керек. Жакшы иштерди кылып жүрөм деп коюп, ошол менен жакшы иш менен алек болуп туруп, жаман иштен сактануу нерседен кайрыгер болуп таштап салбаш керек. Мына канча кылымдан бери аалымдар адамдарга Аллах буйруган сооп амалдарды баяндап жазып келгенде эле, күнөө иштерди дагы баяндап жазып келет. Эмне үчүн? Андан сак болуш. Чектелип калган жок, жакшылык иштерди эле жазып, жаман иштерди жазбай койгон жок. Мунун баардыгы бизге болгон талим. Мусулман адам буйруктарды аткарууга буйрулгандай эле, күнөө иштерден дагы арылууга буйрулган. Деп жаңы жогоруда айтпадык. Эми мындай жаман күнөө иштерди билбесе, кантип адам сактаналат? Кантип андан оолук алат? Ошон үчүн мурун калымдар айтып кеткен: "Ва кайфа яттaqi man la yadri ma yattaqi." Адам баласы кантип сак болот, эгер эмнеден сак болорун билбесе дейт. Дагы айткан: "Арафту шарра ла ли шарри." Мен жамандыкты үйрөнөм, билем, анын жамандык болгон үчүн эмес, лакин ли тавакки, андан сак болуш үчүн. "Оман лам я'рифи шар минал хайр яқау фи." Ким жамандыкты билбесе, анда ошол нерсеге түшүп калат дейт. Ошон үчүн жакшылыкты да билиш керек, жамандыкты да билиш керек. Жакшылык билип коюу эле жетишсиздик. Мына ушул максатыбыз, күнөөлөр менен таанышабыз. Бул Имам Захабинин китеби Кабаир деген чоң күнөөлөр деген китебинде чоң күнөөлөр ар бир бап болуп баяндалган. Мына ошол жерден биз таанышып, билип, анын акыбетин, анын зыянын, Алла Таалам эмне деген, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деген, ошолор менен таанышып, ошол чоң күнөөнү биз билгенден кийин андан сак болобуз. Максатыбыз ошол чоң күнөөлөрдү окууда. Көпчүлүк адамдар мындай күнөөлөргө малынып жүргөнүн бирден бир чоң себеби күнөө иштердин акыбетин, анын зыянын коркунучунан бейкапар.
кайдыгер. Айрымдар ушу жакшы иштерди кылып койсом, чоң күнөөлөрдөн тоо кылбастан эле жууп кетет деп алданып жүргөндөр бар. Же ошондой көз карашта. Ошон үчүн илим ээлеринин көпчүлүгү бул чоң күнөөлөрдү китептерине жазып келишкен. Аллах Таалам айтат: "Ин тажтанибу кабаира ма тунхауна анху нукаффир анкум сайатикум." Эгер силерге тыйылып аткан чоң күнөөлөрдөн сактанган болсоңор, силердин күнөөңөрдү кечиребиз деп. Туугандар, бул нерседен билинет, чоң күнөө деп аталганы күнөөлөр экиге бөлүнөт экен. Чоң күнөөлөр бар жана кичине күнөөлөр бар. Кичине күнөөлөр жана биз окуп маалымат алып атпайбызбы? Жумадан жумага, намаздан намазга, умрадан умрага, орозодон орозого, жана Ашура күнүндөгү, Арафат күнүндөгү ошолордун баардыгы кичине күнөөлөр деп айтылат. А чоң күнөөлөргө тоого керек болот. Айрыкча туугандар, азыркы күндө азгырыктар көп, жамандардын эшиктери ачык. Ошондой кезде бейгапарчылык, кайдыгерлик каторунан кезде ар бир илим талап кылчу эмес, ар бир карапайым мусулман адам билиш керек чоң күнөөлөрдү. Ушул нерселерди биз туугандар кенен токтолобуз. Ар бир бабка ушу Имам Захабинин китеби менен силерди баарыңыздар чакырып кетем. Ушул китепти башынан аягына чейин окуп, таанышып, билип, жана туугандарыбызга бөлүшкөнгө. Бул өтө коркунучтуу туугандар. Мына ушун чоң күнөөлөрдү айырмалаштан кээ бир хабариштер чоң күнөө кылып койсо, динден чыгарып салып, аны түбөлүккө тозокко деп адашкан болсо, кээ бир муътазилалар ал капырдагы болбойт, динден чыгып кетет, бирок имандан ажырап капырда болуп калбайт, мусулманда болбойт деп ортодо деди. Бир тараптар келди, жеңил карагандар, бул күнөө кылуу иманга таасир бербейт. Адамдын мындай күнөөсү зыян бербейт, иманына зыян бербейт. Аларда иман себеби ишеним гана. Күнөөлөр иманды түшүрбөйт. Алар муржииттер. Иман тил менен айтып коет да. Айрымдар жөн эле ишенип койсо болот деп. Мына ушул күнөө маселеде дагы адамдар, кандай тайпалар, секталар адашкандар бар. Ошон үчүн биз муну ахли суннанын алымдары эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси менен, сахабалардын түшүнүгү менен ошол кенен токтолобуз. Ушул китепте ушул бап кылып келген. Аллах Таалам баарыбызга ушул окуй турган китебибизди пайдалуу кылсын туугандар. Акыретибизге жакшылыгыбызга күбө болсун. Ошону амал кылып, илим бул амал экен туугандар. Максатыбыз бул нерсени окугандан амал кылуу.